Биз бүгүн основной жаңы жылга чейин баягы элдер жаңы жыл менен алаксып Facebook, TikTok'тордон да жок болуп кеттим. Жаңы жыл бүттү. Өзбек кетип өз калды дегендей өз калдык. Жакшы бир иллюстрациянын жылдарынан болсун. Бүгүн основной могу өтө аша чаап бараткан Ген прокуратура Зулушев өтө пласт жол менен аша чаап кетти. Ген прокуратура Бишкекти чайкап салды. Бишкекти чайкап салды. Бизнесмендерди чайкап салды да, ошол тууралуу кичине үн катып коелу дегенбиз да. Ген прокуратура тууралуу кичине үн катып койбосо Садыр абабызга ишенип бул чайкап салды ошочу. Ой, помахали. Венера Ажыканова дейт. Ой пикириңиздер болсо комментария калтырыңыздар. Обстановка оор, обстановка по кайф эмес. Максатбек Аскаров дейт. Назгүл Жумадылова дейт. Үч киши чыкты, баштырып эле, калганын шашпай. Зулушев. Ген прокурор Зулушев тууралуу кичине баягы баштан айта кетейинчи. Бул 2012 жылга чейин сот болуп эле иштеген да, мындай. Городской сотто сот болуп эле иштеген. Топка дейт бул. Менин топкамдын кичине болсо дагы баягы экинчи реакциясы да жай-жайдан баягы кичине оталып. Зулушев. Бул сот болуп эле иштечи. Мынакей билесиздер өзүңүздөр, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев абакта турган кезде ак үйдүн заборун секирип неметкенден кийин абакта турган кезде бул сот болуп иштечи да, жөн эле сот болупчу. Анан буларды баягы Ташиевтер эптеп уговорить этип чыгыштын эптеп амалын таап, муну 2015 депутат болсуң, бизди актап бер деп сурагандан актап берген, билесиздер. Ал берене менен баягы акталбаш керек болчу. Зулушев жакшы иштеп, атап жөн эле жамандай бересиңби? Жакшы иштеген жок. Мен азыр ошо далилдеп деле берем. Ошол жакшы иштегени менен ошол кол алдындагыларга тили өтпөй жатат, анда тили өтпөй. Город мынакей уялчакты басып салды. Явный факты турат, предъявить этти уже. Кармагыла деп уялчакты мошенник деп тапты. Бакай, мына Сабыр абага чыкпаганда Бакай камалып эле кетмек, Түшүнгүлөчү. 4-5 эпизодду илиптир Бакайгачы. 5 эпизодду. Талипованын иши менен киригишип калган ошол жергечи. Талиповадан эмне гана эмелерди алыптыр, эми айт. Бешанный немелердичи. Жакшы иштеп атат. Кол алдындагылар бүт прокурор, ошо жана азап чеккен элдин бүт карапайым элдин баары, ошону бүт прокуратурадан болуп атат. Мондай том-томдор кагаздар жатат штабта, том-том.
Садыр Жапаровду артка тартып аткан ошол. Жүрөм да мен аралашып билип көрүп атам. Өзүнчө прокуратура бул мамлекет болуп алыптыр, мамлекет. Президенти Зулушев. На 2012-де ошондо мынакей актап бергенде мындай договор болгон. Актайсың, 2015 депутат болосуң деп. Ошондой болду. Депутат болду 2015 мына обещать этилген, мандаттын аласында берилген Зулушевка 2015 мандаты берилген. Не кылды Бакайдыч мисалы, эмне кылды? Итакмаң чыгап туруп мынакей иш коскоп туруп үй камагында жатат. Мына иштейм деп 1 жыл мынакей Садырбайке деп кандай мынакей үн катып деметип келди Бакай, билесиңер, эл деп элдин талабын аткарып берди. Коррупционерлер деп коррупционерлер менен алышып берди. Ар бир эмесин укуп чукуп. А бул Зулушев отуруп, тыгып, өз капчыгын толтуруп, бул күн дагычы. Бул күн да өтөт. Мен лично Зулушев менен өзүнө жолукканда, лично өзү менен. Жана Жыргал деген эмен дайындап берди. Токтом турат, токтом. Ай, бул токтомду сыйлаш керек. Жыргал, давай. Бизде меселе Жыргалды чакырып алып жана уголовный иштеги Жыргал Исраилов деген. Мен Садыровага кайрылып келем да. Садырова, сиз Садырова кадр маселесинен кичине аксап жатасыз, Садырова. Чын баягы ачык айтканда кадр маселесинен баягы тандай албай жатасыз да, кадр маселесин. Же бир тандасаңыз, анысы мисалы Акылбек Жапаровду, анысы өтө сизден да умный болуп, баягы өтө эле умный болуп кетти да, аша чыгып кетти. Тандаптырсыз Акылбек Жапаровду, мынакей. Башында айткам, бул өтө эле умный. Мына чайкап салды элдичи. Кассовый аппарат деп мынакей Дордойду көрдүңөрбү? Дордой келбей калды бул аянткачы да еще. Дордой келбей калды бул жака. Аламүдүн чыкты, Аламүдүн. Мына Акылбек Жапаров кетсин деп уже жасап атышат. Бул шайтан, бул кайсыл президент болбосун, иштешип кете берет экен да, кайсыл президент болбосун, Бакиевдин мынакей учурунда первый вице болду. Акыры апарып жанга түт жарга салды. Атамбаевдин кыскасы тетиги 90-жылда бул Жапаров баягы ош окуясында бизге окшоп активист болуп барып, көтөрүмүш этип, токтотмуш этип, ошол жерден баягы неметип кеткен баягы. Андан кийин мынакей бизнеске өттү. Да бир жери бар экен, баягы алдым, жедим, жуттум дегенде мындай кичине баягы өзүнүн немеси менен кылат экен да, андай жагы жок экен. Да жакшы жактары да бар экен. Бирок баягы элдин наразычылыгын дагы жаратып салган дагы бир президенттерди апарып жарга түртүп жүрген дагы бир жерлери бар экен да. Анан кадр маселесинен кичине аксап атасыз. Действительно аксап атасыз. Тандай албайт экенсиз. Башка бир эмелерге караганда, мынакей мисалы жанагы Марипов деле жоктон чыгып эле келип калды да, жоктончу. Зулушевдун мынакей канча алыштык уже азыр бирдеме десе эле мындай да уруштургандай болуп атасың да, баягы уруштурат экенсиң деп
Ошондой болуп калат экенсиң, действительно. Сиз өзүңүз айткансыз, Садыр Нуркожоевич. Кемчилигим болсо айткыла деп. Кемчиликти биз көп айттык. Бизди укпадыңыз. Биз менен эсептешпедиңиз. Мына прокуратурадан азыр уже баргың да келбей калды прокуратурагачы. Барасың чыгат, да угат, арызың жаз дейт, арызың бер дейт. Канча күн болду, 14 күндөн кийин кел дейт. Жообун алып кел дейт. Ошентип уже 10 жылдан бери асап чегип уже анча-мынча биздин штабтагы эжелер өтө кыйынчылык болуп, мынакей даже башпайнек сурай баштады да Путинден, башпайнек жардам, Путинге кат жазыптыр. Ал каттын жообу да келиптир өткөндө эжени көрдүңүздөр, Майрам эжени жана. Уже ар кайсы жерде жатат ужечи. Кайсы жактан кел, Жалал Абад областынын. Жалаң ошол областной прокуратурага сени карабай, Садыр байке дейт. Садыр Нуркожоевич, бул да, конечно, мындай да, биз бийликтен биз карапайым эл да, бизге деген креслонун деле кереги жок. Бизге бийликтин деле кереги жок. Биз карапайым эл, биз мындайчы, ой пикириңерди жазып калчы. Просто Зулушев, айтып атпаймынбы, Зулушев деген бул президент, прокуратуранын президенти. Ал жерде системаны өзгөртүш керек ал деген Зулушевчу. Башкача кылыш керек да, түшүнүп атасыңарбы? Башкача. Үй алсаң деле үйүңдү шыбайсың, шпаклевка кыласың, неме кыласың, өзгөртөсүң да үйүңдүчү, ремонттойсуң дегендейчи. Ошондой бир системаны өзгөртүш керек да. Анан барып тиги бакайды бакыртып баса калып, эми анын кылмыш ишин ага тиги үй камагына чыгарды. Эми анын делосу да бузулду да, бул Сабырова болду, камалып да кетпей экен вообще. Вообще камалып да кетпей экен да. Бул Зулушев деген жөн эле айтып атпаймынбы? Подкаблучник болчу. Подкаблучник бир митингге чыгып бир сөз сүйлөбөсө мурун бүрүшүп эле мына айтып эле турчу, жөн элечи, мына айтып эле, мына айтып эле. Bir салымы жок да, bir салымы жок болчу да. Айтып атпаймынбы, өзүнүн ал устаканын алган 2015-жылы депутат болду. Мынакей абактан чыгарып берди, 12-15 депутат болду, устаканын алган. Аны менен эмне эсептешип, аны эмне алып жүрүшөт, мен вообще түшүнбөйм да. Мына Сатиев адамды вообще ит катары эсептебейт. Сатиев жана Арабаевдин учурунда отурган. Билесиңер, Сатиевдичи. Баягы бирөө айтты, мондай чамадандап менен кирип атат депчи. Маны кармап албагандайын да айта албайсың. Бул Сатиев деген өзүнчө бир сот, прокурор, бүт барын чоңу да бучу, бүт. Мына могу жерде Руслан Чегирткеев деген бала турат, турабы, мынакей. Көзүнөн ажыраган бала. Биз ошол революцияда ошол башында турдук. Баштан аягына чейин, до конца депчи. Ошол биздин мээнеттердин бирин булар Зулушев айтып атпаймынбы, мал катар кабыл алды да, мени кабыл алгандачы, мал катар. Кел депчи, мындайчы, мал. Еще аны баягы филармонияга келгенде видео тартып, еще монтип точно кабыл аласыңбы? Болбосо жүктөйм деп ошол күнү кабыл, болбосо 1 жыл жүрдүк да прокуратуранын астында. 1 жыл. Ким билиптир муну? Ген прокурор коерунчу, ким билиптир?
Ошон үчүн айтып атам, Садыр Нуркожоевич, бул обстановка менен эгер ушул эле обстановка менен баягы обстановка по кайф деп кете берсеңиз, жаста уже мындай обстановка башкача болот да. Жаста эгер ушул теп менен кете берсеңиз. Өз максатына баягы жетпей калат да, революция өз максатына вообще жетпей калат. Сиздин бир жаккан жериңиз Садыр Нуркожоевич да духуңуз аябай вагон экен да, таң калдым мен. Жалгыз турасыз азырчы. Жалгыз туруп ушундай иштерге барып атасыз да, мен баа бердим. Бирок мынакей бул бир зулуш бен бал мурунтан бериле турат да. Мейли мисал айталы да, спикер Талант Мамутов Садыр Жапаров жаңы келгенде ошол жерде мынакей 4 күн уктабай, 4 күн уктабай, күнү түн. Лиги түндө премьер болоюн, 61 депутаттын макулдугу керек деп, ар бирөөсүнүн үйүнө барып, ар бирөөсүн көндүрүп, бири жатып алат. Мына жана ошол жерде Жылдыз деген депутат мындай эле аттарап жатып алганда, барчы Садыр, чыкчы эшикке депчи, чыкчы бар. Чык эшикке депчи. Садыр, чык эшикке. Знать, да не знаю мезен депчи. Ошондой асап чегип атканда, жанагы спикер Талант Мамытов өзү подельниги болуп туруп ошол мынтип койгон, койчу, Садыр, сен тутты депчи. Андан кийин баш ийип берди бул, андан кийин. Эми бир ирет спикер болду, бир ирет. Эми кайра экинчи бет спикер болуптур, экинчи бет. Эмнеге десең айтат да, ал Садыр Жапаровдун сөзүн угуп атпайбы депчи. Ну что угуп атса, башкасы укпайбы? Башка спикер эмне? Башка спикер укпайт экенби? Башка спикер эмне укпайбы? Ошол жанагы 5-октябрдан кийин канышкерлердин бүт баары мынакей азыр Садыр Жапаровдун уже төбө чачына туруп алыптыр, анан жирин келеби? Мына дагы бир мисал айтайын, ошол жерден Акылбек Жапаров айткан билесиңерби? Эсиңиздерде болсо. Ачкыла көзүңөрдү. Монтип кол менен көрсөткөн. Кетип атат Садыр. Кетип атат премьерге депчи. Азыр өзү премьер. Акылбек Жапаров мына өзү премьер. Ошол жерде кимди айталы мынакей? Аида Касмалиеваны айталы, Аида Касмалиева. Эмне кылды эле Садыр, эмне кылды эле? Айтсаңар да калыс болсоңор. Эмне кылды эле Аида Касмалиева? Азыр отурган креслосун карасаң эмичи? Отурган креслосун. Алымжан Муханбетов чалып атат. Азыркы отурган креслосун карасаң ошолордун, мына. Кимди айталы, кантип күйбөйсүң, анан кантип күйбөйсүң, кантип топкан ачпайсың ананчы. Биз карапайым элбиз, Садыр Нуркожоевич, дагы бир эскертем. Тандай албайт экенсиз. Бул кадр маселесин тандай албайт экенсиз. Мен мынакей дагы бир эмени айта кетейин, мынакей. Жанагы ким? Финразведканын начальниги Макалю сексалонун баарын жип алдыңыз. Макалю сексалонун баарычы. Кантип күйбөйсүң ананчы. Бир сыйра капчыгын толтуруп алгандар, бул бандиттер бир сыйра тебилди да, бир сыйра тебилди көткөч. Бирок карапайым канча деген мына мекенчил
дер калды да мекенчилдер это свой канча жылдап үмүттөнүп жүргөн ушу Садыр кайсы бир күнү болбосо бир күнү президент болот депчи. Канча деген мынакей, мына мен өткөндө бир Москвада бир бала бар эле, жанагы Бактыбек Бакыт ким келтир өткөндө. Ал деле баягы ою бар экен, действительно, ал деле канча ороз айындар менен айтышып тигинтип Москвада жүрөт. Мына Зулушев айтып атпаймынбы, Зулушевдун ордуна маяка кирдиби Сыймык, Сыймык эгер угуп атсаң, мына топка келгиниң маерге топкага кухняң менен мондай топканы кичине бириктирели. Кичине бир ой пикириңди айт. Чайкап салды Бишкектичи, Зулушев мо чайкап салды. Чүнөдө силер түшүнгөн жоксуңар. Эч кандай өзгөрүү болбойт, эч кандай. Кече ким жана Тимур Фазиев дейби? 100 миллиард долларга шаар салабыз дейби. Түшкө кирбеген нерсени айтпагыңачы, ушундай түшкө мына уялгылачы, биринчи мындай туалет салгыла, анан көчө салгыла, анан айыл салгыла, анан барып мындай шаардын геймпланын эле салгылачы. Уже уруп чыгады, уруп 100 миллиард долларга шаар салды ушечи. Өткөндө тиги 30 миң месталык футбольный поле, Южный магистрал советский. Ой, мини поле салгыла, мини мындай азыр деген чоң полянын кереги жок. Спартак деле оңдоп алачы, Спартак деле оңдоп, Спартактын ичине кирсең төбөңө суу тамат. Төбөңдүн бүт былчылдата суу болот. Ошол Спартак деле оңдоп алачы. Южный магистралда ал жактын Жеңиш паркы турат, бер жагы 10 микрорайон турат, ар жагы 9 микрорайон турат, анын ар жагы парк болуп атат. Кайсы жерде жөн эле урор бир күнү коомчулук деле талап кылып коет, кана депчи. Лапша бу китлаптарды мындайынан көмкөрүп коет да мындайчы. Элдин наразычылыгын бүт барып тетиги. Азыр мен мындай постепеннодан айтып келатам да, просто мындай прокуратурадан баштап атам да, баягы асапты биз прокуратурадан жедик. Ошон үчүн мына жерде канча деген мекенчил немелер бар, ушу үмүттү өчүрбөгүлө, үмүттү Садыр Нуркожоевич, үмүттү өчүрбөңүз. Руслан, Айгүл эженин номурун берем дегенсиң, мага WhatsApp'тан берип жибер, мен дагы сүйлөшүп көрөйүн, каяктасың дейт. Мен топка докот, бул тапит коррупционеров деди. Мен уялчагымдын ишин жаап салды. Мен уже илип салдым мойнума өзүм. Мондай коюп берип атасың, городской прокуратура айтып атат, бул мошенник деп тапты, чүнөп атасыңарбы? Мынакей предъявить этти, муну камагыла деп мынандай буйрук берип атат. Өткөндө көрдүкөр, прокуратуранын астынан уялчак барса, прокурор өзү чыгып атат, менде до сих пор сүрөт бар. Атып чыгып атат уялчаккачы. Ал уялчак өзү подкапочник алды элечи, коркок. Жалаң мына бешенныйларды мондай мойнтоп атыпчы. Депутатка койсоң жакшы болмок дейт. Да. Мен депутаттарды каждыйын ошол жерден карма болуп бирден беркел. Сен депутат кандай мыйзам чыгарасың? Кандай иштерди алып барасың? Ошондой кылып контролдойм. Булар ойлоп атат, 7-чи чакырылыш келип алып тиги неме депчи. Ар бирөөсүн кандай мыйзам чыгарасың? Сен ал парламенттин ичине кирип алып, өздөрүн тиги пиар кылып, мынтип отуруп, мындай результат деген бар да, результат иш көрсөтүшүң керек. Күчтүү мыйзамдарды киргизип,
күчтүү мыйзамдарды киргизип туруп иш көрсөтүшүң керек. Бул мындай да бизде дагы бир нерсени айта кетейинчи. Бул соткада окуп турам. Мына менде Акчолтой Тукунов деген бар. Отурат алда. Бул дагы кичине иш кылат. Көчөдөн тигини тартат, заправканы тартат мындай. Биз дагы ушундай иш кылабыз да, иш кылып туруп, сүйлөгөнүң дейт, иш кылып туруп. Анан жөн эле туруп эле жанагы урбадыбы, мисалы жана Калмаматовчу жөн эле эчтеке кылбайт. Койт митингге деле чык десең, Калмаматов чыкчы эмес, качан 5-inde көрдүгөр эле Калмаматовдучу. Мисалы да дана мисалы подкапучтук болчу да алчы. Эчтеке ушундай мисалы да. Жүр митинг кетсең, жок. Сүйлөгөндө сүйлөйт, иш кылып туруп сүйлөйт, мисалычы. Банктардын баарын сыздаткан, мисалы Калмаматов сыздаткан о банктын эмесин, Нацбанктын эмелерин бүттү ошол мыйзам менен кабыл алып берип, азыр элдин баары үйүн алдырып аткан. Мына ошол Калмаматов капчыгын толтуруп кеткен. Болду, капчык толтуруп эле урурду. Биз карапайым эл, бакш, элдин эле таламын талашып, бакайга окшоп калба дейт. Элдин таламын эле талашып жүрөбүз, иш кылып, эметип туруп баягы нетне сүйлөйбүз. Бирок баягы ачууң да келет экен да. Колуңан эч нерсе келбейт экен да. Сүйлөп эле кала берет экенсиң. Мен айтып атпайм, өткөндө көрдүм, бир прокурор менен баняда отуруп, парда отурсам. Айтып атат, жанында бала дос, муну тааныйсыңбы? Тааныйм, мен, сүйлөй берсин. Анын ишине көрүн, кириши албайсың да. Алар кагаз түрүндө талкалайт да. Мыйзамды жеп иче тургандар, жеп ичкендерди ошону мыйзамдаштырып алып атат, түшүнүп атасыңарбы? Мыйзамдаштырып алып атат прокуратура. Жеп ичесиң, бирок мыйзамды жеп ичесиң да. Мыйзамды жеп ичесиң, мыйзамды. Эчтеке кыла албайсың аларга. Эч кылмыш иш да козгой албайсың. Жеп иче бересиң, бирок мыйзамды эле боло берет. Ошону өзгөртүш керекпи? Же ушинтип асап чегип жүрө бериш керекпи? Сен да Садырдын кошоматчысың дейсиң, ушундайларды койгулачы. Мен Садырга бир кошомат айтып көргөн эмесмин. Бир Садырды жакшы деп көргөн эмесмин. Садырдын айтып атпайм, мен мунун дух бар. Ушу дух болгон. Ошонусун эле баягы уважать этем. А так мындай неме духовитыйын эле деп этем да. Анан кошоматчысың. Мен чыгып де тиюбу деген жокмун. Зулушуң деле Садырдын кишиси да. Садырдын кемчиликтерин айтып атпаймынбы? Эмне кылып атам? Кошоматчысың да депчи уят да. Ошентип неметип көрбөйсүңөр. Биз баардыгыбыз Садырды жапа тырмак 1 миллион мынакей 300 миңдей киши шайлап бердик баарыбыз. Баардыгыбызды бирде эки айт этти. Мисалычы, баардыгыбызды. Ошонун арасында мына жылдап Садыр ага деп мына мен кызмат да кылдым канча Садыр ага мынакей. Бирок Садыр ага мен сизге мына кайрылып кетейин, өңгөсүн кидайт этсеңиз дагы ушул мекенчилерди кидайт этпеңиз. Өңгөс деметсе дагы мекенчилерге душман болбоңуз. Мен сизге айта кетейин, мекенчилерге душман болбоңуз Садыр ага. Кабыл алып турсаңыз 10-15тен угуп атам. 10-15тен кабыл алып турсыз. Мекенчилмин деп, не менин атымды жамынып атасыңар деп мынтип кидай. Бир адам мен мекенчилмин деп жамынып барып бир жерге иш кылган жок. Мына мен кемчиликтерин айтып кетем, турабы? Абдил Сегизбаевдин сотуна барыптырмын. Мен ошон үчүн жаман көрүнүп калыптырмын Садыр агага, Илимбек Исраилов мынакей кандай мээнет кылган блогер Садыр агачы. Ал райымдын сотуна барып неметилди.
Башка мекенчилерчи, башкасы. Баары үмүттөнүп турушат да, баары тең талаада калып атышат. Анан сиз Садырова ушинтип сүйлөйт экенсиз, грубо, өтө грубо экенсиз да. Өтө грубо экенсиз. Ушинтип айтып турсуз тиги. Анан коюп тургула, анан кийин 200 мекенчил барсыңар, анан кийин 200 мекенчилдин анан бирөөңү жумушка алсам, анан тигиниси таарынат да депчи. Бул болбойт, бул туура эмес. Мына Руслан Тагайев хаким болдубу? 20 киши берип койгула, 20 сен немет депчи. Тетерде Макалю Саксалуулар отурат, финразведкада жанагы Шакал. Камчын жанагы ким? Шакинин классташы, штабты жетектеген Шакал. Шакал, мен сен түйүңө жетем, эшек. Шакал. Садырдын житин көрбөйм дейт. Блять. Топ ойноп жүрөт өткөндө, топ ойноп. Шакал жана ким эле? Макалю жана Шакинин классташы, финразведкада отурат. Шакал. Шакалдардын баарын жип алдыңыз, Садыр Нуркожоевич. Тегереңизде ошол шакалдардын азабын көрөсүңөр, карап тургула. Шакалдардын азабын көрөсүңөр. Бүт мо карапайым элдин баарын элдиги да айдеттиңиз. Садыр, Абаң, Бекзат, Кошомат. Вот, ошону айтсаң болот. Кошоматчыды, Бекзатыңды, Бокзатаңды, мына ошону айтсаң болот. Отуроолу элен Садыр, биз кемчилик бул сын айткан адамды түшүнө билиш керек. Бул сөздөрдү даже экспертке киргизгиле. Күйүп айтып атасың, күйүп. Жылдап үмүттөнүп, мына бир жыл ичинде бир сөз айта элекмин мен Садырга бир сөз айта элекмин, ишенесиңерби? Шакал болсо шакалды дей. Мен эчтекен монду окуй албай атам, түшүнбөй калдым да, могу. Мен өткөр. Мейде турбай. Шакал болсо шакалды жийип алат да, дейт. Өлтүрөсүң. Биз айтып атпайбы, биз мынакей булар деген только элди баягы биз өзүбүз түшүнбөй жатпайбызбы, туугандар, түшүнбөй. Булар элди только пайдаланышат экен да, элди пайдаланып курал кылышат экен, бүттү. Өзүнүн понту, все, до свидания. Ондай да. Өзүнүн понтун бүтүрдү, до свидания, мындай да. До свидания. Биз өзүбүздө күнөөнүн бүт могу элдин өзүбүздө биз өзүбүз баягы бирикпегенибизде талапты, кандай талаптарды койгонду билбей жатабыз өзүбүз. Беш жыл революция болсо деле, кийинкиси келсе деле ошону алдайт экен да. Бекзатка не өчөшүп алдың дейм. Бекзатка мен өчөшкөн жокмун. Баса айта кеткенде, күйөсүн да, отуруп эле Садырды мактап атат, мактап атат, жактап атат. 476 өткөндө мен жолукканда такси менен келген. Бул не машинасы менен, бир Lexus машинасы бар эле, эмне келбейт деп койгом да. Анан мындай карасаң, баягы такси менен келген да. Мен аны болгон 1-2 эле жолу көрдүм, көп деле көргөн жокмун. Экөөбүз билесиңер да, Абдил Сегизбаев тууралуу баягы урушуп кеткенбиз. Ошол тууралуу. Мына Абдил мырзанын калыстык сөздү айтып коюш керек. Абдил мырзанын камалганына 25 январда 1 жыл болот. 1 жыл болот, 1 жыл. Бирок ушул убакытка чейин 1-2 жолу соту болуптур. Мен да баргам. Бирок
могу жайынан бери бир соту боло элек экен да. Байкалсыздык үчүн айта кетишке Абдилдин да убагында эжем касташы жардамы тийген 1 жыл болот экен. 25-inde же ал адам соттолуп кетиш керек, же акталып чыгыш керек да. Эки эле баягы маселе болуш керек да. Эки эле маселе болуш керек экен. Же кылмыш иши козголуш керек. Ошол коюп аткан беренем менен же акталыш керек. Экөөнүн бирөөсү болуш керек. Мунун тарапташтары да жок болуп атат негизичи. Бирок күйөөм Абдилге, күйөөм действительно. Ал таза адам негизи. Бул эми баягы өч алуу деле эмес, конечно, өч алуу деле эмес. Баягы кичине сын айтып калды. Сын айтып калды Садыр Жапаровго. Элди козтотасың деп баягы неметип кетти да, ошонун майынан кирип кетти. Посолду бериптир, эмеге кайсыл жака чет ал кызматка ал макул болгон жок. Сооронбай учурунда премьер-министрден отказ берген киши эми ал посолго макул. Заштеткенче так өзүнүн акай жаңы. Ошо туугандар, мынакей Бакай учурунда мынакей Садыр Нуркожоевич деп жакшы сындарды айтып 4-5 баласын бакпастан ошол 1 ай мынакей отуруп камалган күндөрү болгон да, действительно камалган күндөрү болгон. Çok sorun. Анан ал байкучту эми мисалы делосу бузулду да, эми делосу бузулду. Иши бузулду. Мындайча айтканда түшүндүңүзбү? Балким эртең меники бузулуп калат. А бул жулушуп ичип жеп отура берсинби? Ушул эле элүү бир ген прокуратура, ар бир мисалы город прокурорго 5 мекенчилик берип кой. Город прокурор 5 мекенчиликти кайтып жумушка немете албайт, чогулгулачы могу мекенчилер. Мына 709 05 05 83 мага кызматыңардын кереги деле жок, мага Садырдынчы кызматы кереги деле жок. Ошол мен силерди жайгаштырып берейин. Өзүмдү курмандыкка чалсам дагы. Бирдеме деселе мына мындай да окуу жай. Мына мен квартирада турам, квартирада. Общагага тетик БГУнун общагасына жашагым келет мен делечи, БГУнун общагасына. БГУнун общагасына мындай да бир эле звонокта. Ошондой бир мелочь. Көмүр, мисалы көмүр жагына болобу жардам берсе. Медет бар 3000 сом азыр көмүр. 4000 сом берейин деп өткөндө 4000 сомго таппай койдум. 5000 сомго ташычы. Сен да Бекзатка ошо. Не мадым зулушуп жакшы иштеп. Элдин сынын баягы туура түшүнө билиш керек. Коомчулук эмне талап кылып атат? Коомчулук. Мисалы жана кассовый аппарат ким ойноп чыккан жана Умный Жапаров. Умный Жапаров ойлоп чыккан кассовый аппарат. Коомчулук ошону мисалы эми аны каршы тукуруп атабы, билбейбиз эми аны баягы толук эметип балким бирөөлөр баягы каршы тукуруп атат. Не мекенчилден башкаларга иш берилбейби дейт. Ошону айтып атам да Садыр Нуркожоевичке. Кыргызстанды баягы кандай десем, бир арендага мондай алып алгандай неметпей, баягы систик эмес, бул
жалпы коомчулук садыр деген биз. Жалпы ушунун бардыгын бирдей көрүшүңөр керек деп атам да, бирдей көрүшүңөр керек. Мына 5 эл активист чайкап атат Бишкекти. Ошол бешөөнө деле баягы кичине бир кызмат берип койсо, осун басса болот. Мен мекенчилерден башка дейт. Ай, мекенчилерге жок болот атпайбы ошол каяктан? Мекенчилерге жок болот атпайбы именно? Анан башкага каяктан башкага? Мээнет кылып миллиондорду чачкан бар дегенде. Мен азыр просто топкам немесин экинчи реакциясын баягы жай эле берейин деп баягы чечип атам да. Жай элечи. Разминка деп кое беречи, разминка. Разминка кылып атам да. Негизи ошол, негизи баягы каждый видеолорду баягы көчөдө мына бүгүн эле строительный компанияларга барып келдик, акча бербейт дейт да. Алардын баарын күнүгө барган жерин баарын тартып, мойтуп, эме кылып өтө жаман экен булчу нерсечи, жөн эле өзүңдү пиар кылып баягы көрсөтө бергенчи. Анан эмне акчасын бербейсиң, анан тигинтпейсиң, ал карапайым элдер экен, иштетип беребиз, анан мына, анан тиги жабылды, анан наряд жабылды, алар өздөрүнүн демесин мындай эмесин айта баштады да. Бирок колдон келген эмени кылып атабыз, бирок ошол мээнетибиз дагы баягы биздики текке кетпегендей баягы. Просто Зулушевтарга коррупционерлерди конкретный чайкап берип койдук, бирок акыры келип туруп ошол Бакайдын өзүн тыгып салды да. Конкретный коррупционерлер менен конкретный алышып тык деп атып мына өзүн тыгып салды акырындачы. Зулушев конкрет иштеп кетти да, Зулушевчу. Бирок бул күндө айтат Зулушев. Биз мындай да, бул Зулушевту мындай да, буга чейин Жамшитов мынакей Мойтти тигинти мына бир дагы прокурор жоопко тартылган жок. И ошону көрүп туруп, башка прокурорлор ошол ишти кайталап келатат да, кайталап келатат. Ошол ишти бир прокурор жазаланган эмес. Ошол ишти ошон үчүн ушулар кайталап келип атат, кайрачы. Бакай каякта жоголуп кетти го дейт. Бакай жүрөт. Үй камагында сүйлөй албайт, чыга албайт. Өштүбү дейт, өчкөн жок. Ошон үчүн айтып атам, мо Зулушевту азыр жазалаш керек, азыр дажычы, азыр жазалаш керек. Жаман отурду көпкөндө дагы ошол көптү да. Сатиптер. Кылган эч иши жок болчу, эч иш. Башыбызды тыктык. До сих пор тыгып келатабыз дегендечи. Түрмөсү, өлүмү. Hayran ele biz. Şordu ekemiz şordu. Bardığına gönderip ekemiz. Bardığına çıdayt ekemiz. Bирок акыйкатсыздыкка чыдабайт экенбиз да. Мына кымбатчылыкка чыдап атабыз. Строительный мынакей азыр үй салам десең, өткөндө айтып атат. 3 миллион кеткен, азыр 9 миллионго саласың дейт. 3 эсе элестет. Соткам ужеч. Достор, бул соткам карабайсың, өзүмдүн дагы өтө начар тартып атат. Şu bacı налогторун bir орусча менен сүйлөшө албай, орусча билбейбизби, мен таң калам да. Орусча менен сүйлөшө албай, бачы налогторун немелер менен сүйлөшсө болот да. Алдырып налогторун. Мына арзандатыш керек да. Эң жок дегенде мындай кичине болсо да шарттарды мисалы түзүп, ошол мисалы
Садыр Жапаровду артка тартпай, мындай артка жарга түртпөй, ошолорго мындай ошо Садырдын жемин жеп аткандан кийин алар баягы аракетин кылыш керек да. Булар карабайсызбы? Баягы макалюсу барып казино деп жарга түртүп атат, наглый түртүп атат да, наглый. Сексуалисту барып өзүнчө жарга түртүп атат. Орусия менен сүйлөшүш үчүн дейт, сабаттуу президент керек дейт. Орусия менен мындай болуп атпайбы? Садыр абабыздын Орусия менен баягы тил табыша албай калганы бул Сооронбай чалат Путинге. Мени сактап кал депчи баягы. Канчасында 8, 9, 10, 20-жыл 10 октябрларда Сооронбай чалат. Анан Россиядан 13-үндө советний келет. Анан Жээнбеков, Садыр абаң үчөө отуруп сүйлөшүп көргөнсүңөр да. Анан айтат Садыр абаңа: Садыр Нуркожоевич обстановканы неметип элиңди тый дейт. А Сооронбай отставкасын бере элек. Садыр абаң жок дейт, отставкасы керек дейт. Анан ошентип ошондон тил табыша албай кетти да Путиндечи, баягы айтканымды укпадың деп. Анан ал өзү отуруп турганан Единая Россияны жана партияны чакырып туруп анан кийин табит деди да, Кыргызстанды табит налогторун табит көтөргүлө как она есть депчи. Ошол жерден анан концерттин баары башталды да. Мына азыр ошол кезекте билесиңер 27 сомдон бензин куюп атканбыз, 27 сомдон. Мен тиги багым жыртылдыбы деп кайра бактыр барып алмаштырып жүрөм. Ушуну билбептирмин эле. Бензин 60 ушундай умный ушулайлар экен. 1 сом, 2 сом, 1 сом мондай билгиспей келтирип туруп 60 бирдемеге тыкып салганын чыгарчы. Түшүнбөй калдым да мондай. Кинодо удай болуп кетти. Кинодо мындай түшкө кирбеген нерсени кылып атышат да. 1 сом. Айттым өткөндө мына Болот Абилдаев бул конченный. Карабайсызбы? Через мондай Майрам Акаева келип туруп Газпромго келген министр финансы болчу, мына ошол жерде 2005-жылы жаш министр болчу, качкан. Через Майрам Акаева мондай болуп келип туруп отурду Газпромго. 7-жылы, 6-жылы, где-то 6-7-жылы. До сих пор отурат эй. Бизге андан кийин мына Бакиев кетти, андан кийин тигим Бакиевди Отунбаева кетти, андан кийин Атамбаев кетти, андан кийин Сооронбай 4 президентибиз алмашыптыр. 4 президентибиз. Бул Болот Абилдаев, бул шакал суда ичпейт, үйүнөчү суда ичпейт. Тиги биз жакта аларча алплагер. Аларчадан барып булактын суусун алып келип ичет. Буларчы балейчкирлер. Бул балейчкирлер булактын суусунан ичет. Булактын, Осман. Алло. Булактын балейчкирлер булактын суусунан ичет. Биз момундай простой сууга жетпей жүрөбүз. Эшигиңдин астынан суу чыкпайчы. Тета конуштарга барсаңар, жактан ташыган кишилер бар да, мисалы сууну тиги жактан ташыган кишилер бар. А бул балейчкирлер жыптар Range Rover дей, ошондой Range Rover менен түшүнгө кирбеген немелерди кылат, тет жакта тетиги магистралдын үстүндө жашайт. Охрана бүт. Ал деген охрана ошо турганга болбойт. Канча арыз жаздык. Келет, Россиядан бери келет текшерүү Газпромгочу. Россиядан бери келет. Келип текшербейт. Барат жетегүзгө барат, эс алат жетегүздө. Аларчага барып эс алат 3 күн. 3 күн. Мына 3 күн текшерим шедет дагы. Эс алып туруп, бир жарым саат документтерим все окей деп туруп. Коюп бергем да мен чымымда. По факту коюп бергем. Россиядан бери чакырып, ушунда болуп кетип калышат.
Birдемеси айтып коет. Мен президенттикке да башибем деп коет. Не кылабыз? Туугандар. Biz aldandık, короче. Büt поголовный aldandık da, короче. Поголовный. Büt мошенниктер de, büt. Патриса Лумумбу чыкпай калдың го дейт. Лумумбум аркы bir комнатам бар, ошол Лумумбум. Патриса Лумумбум, ооба, бул топка. Мындай кухня дегендей, анан бир айдатпай сыймыктын тиги бир досу. Сен сыймыкты туурала дейт. Кухня Лумумбу деп. Сен деген башка ойлоп чык дейт. Башка. Анан мен топка дедим. Топка деген бул тапит деген мындай да. Ачасың. Салдың мына көмүрдө. Көмүр салдың да. Көмүр салдың. Көмүр салдың. Көмүр күйбөйт. Көмүр күйбөгөндө мондайла чук косуңда тапит этип, мына кетти көмүр. Тапит этип. Мына кетти. И болду. Вообще биягыңды уруп бер. Tapit de koydu bunu. Tapit etmiş gerek. Bunlar da tolga tapit etmiş gerek de. Bunlar mıyzam çekinde tapit et otpayı bana. Uğurlarda misalı çıplar. Uğurlarda oşol elemeni misalı. Mıyzamdaştır otururla mıyzamla girgiz oturup tapit et otpayı bistiçi. Бекзатты ошоны чукуп койчу дейт. Бекзаттың да эми эчтеке кыла албайм мен. Мен эчтеке ал өзү мына өткөндө сөз берди. Мен не деди? Калайык журтум ушул экинчи жокиге сүйлөбөйм деп мынакей сөз берди. Эми жөн эле мисалы ага асыл өргенде аны дагы турганда тура түшүнүп койгон да айтычусун мен айттым, мен күйүп атам да. Азыр мен аябай күйүп атам. Мен деле отура берсем болмок экен да. Мисалы топканы ачып албай. Садыр Нуркожоевич, ай, Садыр Нуркожоевичти, ай. Карачай, кылган иштерин карачай. Мынакей, асман шаарын куруп салды, ай. Асман шаарын куруп салды депчи. Магистралдар dedi çoğarıqa çeyin futbollu polanı çoğarıqa çeyin saldı депчи. Misal oturuyorsun burada. 50 bin, 100 bin adamga pola salıp bu top oynayıp şart top. Sadır öz koş top oynayıp komandası menen bargılardır. Urursun bolmak, ururup men dagı 475, 70 emes men monday mat Vitis, nake menki öp kalgan vitisim. Ошондой витис алсам мен ушундай сүйүнмөкмүн эй. Буу. Ошол керекпи мага? Эл турат. Жанагы бир макал бар эмес беле? Элден чыксаң, не бирдеме деп бир жакшы кыргыздын сөзү бар го, кой ушул элди деп. Элди ойлосоң, мен ушинтип талаада калдым. Туугандар, тура түшүнсөңөр. Уялчак мына сунуштаган магачы. Уялчак сунуштаган. Мен уялчакка азыр бүгүнкү күнү эмне алсам, монтип чукуп аны ал деген тиш кайрап атат мага, ал мынтип атат. Мынакей чаап деле кетсе болот, мисалычы, ошонун баарын сиздердин талаптарыңыздар, ушу сиздердин комментарийиңиздар, ушунун баары. Ушунун айынан мен Садырга да жаман көрүнүп калдым. Мындайча айтсамчы, мен ошо мекенчилерге да жаман көрүнүп калдым. Ошо эл деп атыпчы. Мен деле акырын мактап, жактап, акырын азыр акырын бир жерге деле отуруп алсаң болот да. Бирок мындай бет деген дагы керек да. Коомчулуктун баягы талабы, коомчулуктун талабы менен эл болушун керек да. Беспредел мындай кетпечи. Элден чыксаң кийиксиң дегендей мына жасатпа ушу сөздү айта албай аткам да ошол. Элден чыксаң кийиксиң дегендейчи. Эл менен бирдей неметип жүрүш керек да, коомчулук менен. Садырга жаман көрүнсөң эч нерсе эмес, элге жаман көрүнгөн жаман. Эч нерсе эмес, конечно, бирок баягы
мээнеттин бата садыр деп жүрүп мынакей подстава менен камалгам, садыр деп жүрүп мына канча жылдар өттү, неметти, анан алып келип президент кылып, еще анан bir жыл өткөндөн кийин анан жана айтып туруп мындай мынтип койсочу, мисалы садыр мынтип койду да, анан бирок ошол мынткендин баягы себептери бар да, ушуга чейин кемчиликтердин эми өзү айт деди, кемчиликтерин айт десе кемчиликтерин айтасың да, мисалычы жарга тыкап баратчат да, жарга тыкап баратчат, түшүнөсүңөрбү? Обстановка мындай кайф эмес да. Обстановка мындай башкача болуп атат. Азыр просто баягы январь айы тиги бу жаска уже обстановка уже вообще башкача болуп калышы мүмкүн деген. Элден чыксаң кийиксиң, эл менен болсоң бийиксиң. Мына турасын айтты. Элден чыксаң кийиксиң, эл менен болсоң бийиксиң деп баягы коомчулуктун көйгөйлөрүн ошол ар бир адамдын эмесин даже мына ошон үчүн мага силер күч берсеңер, ошо поделиться менен берсеңер болот. Мен силерден акча сураган жокмун, неметкен жокмун. Күч берсеңер мага, бир комментарий менен бересиңер, бир поделиться менен бересиңер. Канчалык мен поделицияны көргөн сайын башкача уже күч алам да. Башкача вообще күч алам мен, вообще. Башымды саям, өлүмүмдү саям дегенде, түшүнөсүңөр? Ölüm menen başты türmönü çöndürsün türmö menen ölüm bu bu mevki aytıp ben bu mevki жөнүндө мындай сөздөр да тетиякта момундай эмелер бар билесиңер да момундай сен садыр менен эмес эл менен бол дейт конечно Орхан инанды жатат мына Орхан инанды 22 жылга кетти. 22 жылга кетти. 22 жыл. Ошого Эрдоган теңелбей деле койсо болмок. Келесе экен ал простой эле адам болчу да. Мына сабат деп мына өзгөртүп, аракеттин кылып канча деген студент мына Нурзат Токтосунованын школасынан мен да бүткөм. Аларды окуп туруп мен анын митингдерде көрдүм, ошол жүрдү Орхан инандыны колдоп. Эс салчы дейт Бактыбек Аматкулуулу боксот күт. Ошо туугандар, ой пикириңиздер болсо мындай да укта анан эс алчы анан тиги бу баягы. Кеп анда эмес да, баягы мен деле ой пикириңерди туура түшүнөм, балким мисалы Мадумаров тууралуу кичине баягы кемчилигин айтсаң, Мадумаровдун адамдарына жаман көрүнөсүң да. Калмаматовго айтсаң, Калмаматовдун адам кимдин эмесин баягы тамай айтсаң, ошол адамдарына баягы жаман көрүнөсүң. Бирок ар бир адамдын кемчилиги болот, жакшы жактары болот, жаман жактары болот. Только Мадумаров алга дейт. Только Мадумаров алга дейт. Мадумаров да азыр парламентте күчтүү немелерди алып чыгып атат. Да сөздөрдү Мадумаров күчтүү баягы орчунду немеди. Бирок айтып атпайм, сөз жүзүндө айтыла берет булар, сөз жүзүндө айтыла берет. Иш жүзүнө келгенде такыр башкача болот. Туугандар, ошону бир эсиңерге алып койгулачы, укугачы мени. Бир эсиңерге алып койгулачы. Söz жүзүндө айтыла берет. Иш жүзүнө келгенде вообще башкача болот. Обстановка мындай башкача болуп калат. Мадумаров эгер ошончолук баягы неметем десе, анда башын сайсын анда. Тил менен эмес, ал уже аянтка чыгыш керек, аянтка. Митинг, чоңдосуңар, митинг кылыш керек. Мен митингдерди кылам алдыда, митингдердичи, чоң митингдерди. Мына эл үмүт, эл ынтымагы, чоң азат кыймылы, мынакей баардыгы мага айтып атат, давай депчи. Ошонун баарын өзүм жетектеп берем. Ошол митингдерде жоопкерчиликтин баардыгын өзүм мойнума алам. Башымды сайып, бүт баардык жоопкерчиликтерди. Ошондой чыгыш керек Мадумаровдагычы. 5-inde мынакей 5-октябрь күнү Мадумаров келди,
Конституцияда ой пикирин айтты, тайып кетти, сразу кетти. И раз интернетте карап окуп атат, ошонун колдоочулары силер дагы айткыла да, агай да болуп турсуңар, өткөндөчү агай бул кылганыңыз сиздики туура эмес, агай башыңызды сайыңыз, 5-6 ай даже камалыңыз даже надо будет депчи. Мына менде фактысы бар, тиги Мадумаровдун фактысы бар. Будай менен жана складта кылмыш иш, только Чудинов экөө бирдей камалыш керек экен да. Муну эми камалгысы деле келген жок, муну менен алышкысы келген жок, мунун рейтингин көтөрүүсү келген жок. Садыр Жапаровчу. Бул аз камалганда кетти да рейтинг өзөт. Анан силер дагы баягы бир тараптуу тарта бербей, мен деле Садырова кандай кемчиликтер, кандай немелерин айтып атам. Силер деле ошондой айткыла да, агай деп баягы отура бербейчи. Агайыңа деле айткыла да, агай мондай болсо мондай болот, мондай болсо мондай болот. Митингге чыгалы, мондай. Башка адамдар деле жардам берет деп, сен жалгыз эмессиң деп, камалсаң камал деп. Отуруп эле мен жаман дебейм аны, жаман дебейм. Сен да Бекзат кошо. Качан сразу айтса кайра, сен да Бекзат кошо Мадумаровду жамандасаң дейт. Мадумаровду. Мен жамандабайм. Айтып атпайм. Жакшы, мындай күчтүү сөздөрдү айтып атат. Бирок ошонун иш жүзүнө баягы ашырыш керек да, иш жүзүнө. Иш жүзүнө. Ал сөз деген айтып атпайм. Сөз ошол жериңде эле калат, сөз. Бардык сөздөр ошол жерде эле кала берет. Мына Калмаматов 5-inde мисалы 5те чейин деле ал Сокен сындап келген, туурабы? Ушу Садырды азыр сындагандай, Калмаматов Сокени да ушинтип сындап келген. А бирок иш жүзүнө келгенде 5-inde Калмаматовду каерден көрдүң? Кайсыл жерден көрдүңөр Калмаматовду 5-inde тап бергилечи азыр. Отурдум айтып. Еще жакшы экен Садыровалар, жакшы экен, Садыровабыз жакшы экен. Чыгып туруп бага. Первый вицени берип атат социал жагына. Первый вицеге иштебей жатат. Первый вицеге менде 1 жаш күчү Калмаматов. Первый вицеге биз эмнеге жетпей жүрөбүз? Ал первый вицеден карасаң, анан кайтып мен Садырга күйбөйм. Садырова, сиздики монда уже чучукка уже жетип кетти сиздики, действительно. Мен кайтып күйбөйм анан, кайтып күйбөйм. Жана Какбаш Калмаматов деген карабайсыңбы? Первый вицени иштебейм деп кайра продолжать этип атат, көтүн чукупчу Садырдын. Кайра көтүн чукуп продолжать этип атат да. Первый вицеге иштебей. А чык десең чыкпайт. Азыр абакка дагы өзүнчө катага кирип алыптыр жалгыз. Бир тогузга Централга. Жалгыз отура берет, жыргап, бир күнү эл чыгарат, кыйкырат, Калмаматов өзүнчө бир по-своему звезда да. А отурган ушул эле мага окшоп эле, ушул эле сотка. Жөн эле баягы кышка дайындык деп эле баягы немесин сөз. Аны мындай 1 ай сайын митинг кылып, Садырованын деген билесиң, бийликке жөн келген жок да, кандай страшный митингдер өзү менен монтот ийгиликке жетти да, бул Садырованчы дух вагон. Вагон айтып атпаймынбы? Бакииң это юрунда болуп калат, Бакииң юрунда болуп калат. Садырованын духун орусча менен сүйлөшүш үчүн Садыровага бир ачуум бар, карабайсың, кылган мынакей менеттерибиздин баарын текке чаап салды. Бирок бул күн да өтөт, Садырова. Бул күн да өтөт. Күн баягы немеде бир тараптуу эле баягы тие бербейт. Кеч киретін айда жизнь бумеранг дегендей да, мындай айланып мындай да, башкача болуп мындай. Просто баягы күйгөнүң жанындагы немелер, адамдар, душмандар, ошол душмандар менен бирге иштеп кетти.
ошо баягы биз карапайым эл ушул мекенчилдерди эң жок дегенде баягы кыйратып деле жумуш сурабайт. Мекенчилер, например, дипломдору деле баягы кыйратып деле жок. Аякта улус, эже, кемпир, кезек ушундай эле да мындай. Ушул мекенчилерге бир жем чача албагандан кийин Садыр аба билбейм анда. Ошо достор кичине экинчи реакциясы Топкамдын баягы экинчи реакциясы болуп атат. Кичине баягы акырындактан менен баягы бирок баягы том бийликтин баягы том фактылары бар. Том мондай бешеные бабки деген мондай немелер бар. Бирок анын баардыгын ачыкташ да кыйын. Ага чейинкилер эле баягы неметип болчу. Садый дейм. Ушундай карты койгулачы дейм. Ушинтип баягы мындайда кээ бирде адамга асылып атып, ошол адамга асылып атып, эгерде туура эмес асылсаң адамга жөн эле баягы шыбай берип жамандай берсең, ал адамга плюс жаратып аласың. Ошону билесиңерби силер? Ошол адамга плюс жаратып аласың. Жөн эле бирөөнү шыбай берип мондай неметип өтсөң, бир адамга кээ бирде плюс жаратып аласың. Ошон үчүн баягы бир нерсени кылып туруп, иш кылып туруп, жөн эле эмес да, иш кылып туруп, андан кийин анан мындай далили менен, факты менен кичине сүйлөшүң керек да. Ошондо сен жеңишке жетесиң. Анан жана көчөдө жүрүшпөй, жөн эле соткасын алып чогуу эчтеке кылбай, жөн эле урат чапмай, жөн эле урат. Ал ийгиликке жетпейсиң. Койт мааси Садырдан 10 алмаштырсаң да кандай ийгиликке жетпейсиң. 1 саат сүйлөпсүң бар. Силерчи ушинтип Матымаровго сын айтсаң, мен сын айткан жокмун деп атам. Мен айтып атам, ал парламентте ордун тапты мынакей. Ордун тапты. Жакшы сөздөрдү ушул мыйзамдарды өзгөртүш керек. Тиги бул жакшы эмелерди айтып атат. Бирок ошолордун баарын баягы ишке ашырып эмет алса жакшы деп атам. Анан бир кичине эле бир эме айтса эле баягы ачууланып эле сразу эле эметпеш керек да. Жоку дейт, жоки. Офис ачып берейинчи дейт. Котельныйда отурган жаман көрүнөт экен дейт. Давай 709-05-05-83. Офис açıp берсеңер, штаб açıp берсеңер, вообще тибелече. Мен сыймыкка кайрылам да, сыймык бир келип кет, топкагачы да жаман көрүнөт экен, действительно. Бир келип кет, кача мындай чок салып кет, ушу топкага келип, чок салып кет, мындай. Топка менен кухняны бириктирели кичине. Сүйлөй албай экениңди баягы билип атам, капчыкта бар кичине капчыгыңда. Сенин досуң позицияң барбы өзү дейт. Садыр менен Сооронбайдын айырмасы жок. Карабайсың Соке. Соке ошол мындай болду да, ошо Соке отура берип ошол командасына ишенип отура берип анан акырында көрдү да, баягы билесиңер да. Москвага чейин алгылашып атам. Москвага чейин салгылашып атам. Мен кетем деп билесиңер мойтипчи. Мен кетем. Уже күн поздно болуп калган да. Ошол иштерди биз азыр Садырга айтып атабыз да, ай Садыр аба. Аксап атасыз, кадр маселесинен аксап атасыз. Садыр аба, тиян айтып атасың, биян айтып атасың, Садыр аба. Ушинтип атасың, жок, мындай да, биз менен ит катары эсептеген жок. Итиңе да мындай, итиңе көңүл бурасың, керде билесиң, нан ыргытасың итиңе. Малыңа мындай жем чачасың, көңүл бурасың да. Садыр абаң бизди ит катары эсептеген жок да, ошондон күйүп атпаймынбы? Бир күнү айтып атпаймынбы? Бир күнү мына азыр январь, февраль, жазда
Sorunmay okşop Moskvaga sen, Moskva dep. Moskva sen, ma birin kere yok dep çıkmın. Sorunmay okşop. Ma birin kere yok, men getam dep çıkır. Eğer uşul abstrakka menen getirse, men getam dep uşup kalasın. Biz meni ukpay, ündü ukpay. Jana Makalu seks salonun bit ошол жаргата все окей деген жаргата капараткандар мына ошол да сексуалисттер бит. Макалуш мен канча немени башыман өткөрүп митинг жазда болуп страшно. Брат, муртагы садыр башка, азыркы сатыр башка дейт. Муртагы садыр башка, азыркы садыр башка. Ошода мынакей эрик. Мен ошону баягы кандай десем, кемчиликтерин баягы сага деле айткам да. Сен деле туура көрүп кабыл алдың. Бул жерде баягы жерде абакта кандай десең, ак адамдар деле жатып калып да. Ошону мен мына айткам да билесиңер. Ой, бул Абдил мырза аябай таза адам. Ал ак адамды кармабаш керек. Мындай көп убакыт болуп кетти мынакей, көп убакыт. Аспеков дагы мына азыр чыгып кайра кирип кетти дейби. Мындай бир эме хулигандык иштер кылып койсо керек го деп койдум да. Бекзат Макалону колдоп жүрөт го. Ал Таластан да Макалону колдойт ал. Ооба колдойт. Макалону мен өткөндө бир жамандап чыксам, тап сүттен ак кылып салды да Макалонучу. Колдойт. Бул айтып атпаймынбы? Ал деген азыр садыр деп турабы, Эртең карасаң түшүнбөй каласың. Макалустан секрет. Макалустан таптак секрет. Колдойт экен, Макалу кылган деп атпайбы? Макалу иш кылган дейт Макалу. Мыйт салган, аны Таласка тиинтип салган. Конечно, спикер кандай 120 депутаттын сен президентисиң, Азыр 90 депутаттын президентисиң, анан кыласың да айылыңа кайтып бир суу чыгара албайсың. Айылыңа кайтып бир көчөнү тиги 2 камаз шагыл төбө албайсың көчөгө. Анан ким жакшы, Макалу жакшы. Сулушуп жакшы иштеп жатат дейт. Элине каттуу айтып жамандык кылган жок дейт. Ой, Зулушуп деле жакшы иштеп атат, Ташиев деле жакшы иштеп атат, Садыр деле жакшы иштеп атат. Ошонун адамдарын айтып атам, ошол адамдарын өтпөй атат тилдери. Кол алдындагы адамдарына өтпөй жатат тили. Бизге айгыр бизге. Башка немелерге тили өтпөй жатат. Мекенчилерге эле айгыр улучу, мекенчилерге эле айгыр. Барсаң, меде кот болду. Башка адамдарга тил өтпөй атпайбы душмандарына. Ошо душманды капталдан биз уруп берип атабыз да, капталынан, тагынан, биягынан. Биз ошонун баарын бир эмес чүпөчпөй, бирок айтып атпайбы, бул күндө өтөт. Ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Бул күндө өтөт, карап тур. Бул күндө өтөт деп мынакей мен Атамбаевди айткам, бул күндө өтөт деп Сооронбайды айткам, Отунбаеваны айткам, Бакиевди айткан эмесмин, ал убакта көп аралашчу эмесмин. Тиш кайра ойлоп айтып турчумун Бакиевге, болду. Макале сүйлөгөндө, окуганды үйрөнүп алсынчы дейт. Макалу үйрөнүптүр кичине. Үйрөнүптүр. Бирок основной баягы Садыраваңды жарга түрткөндү үйрөнүптүр да. Кырым бар эле да экономика. Бизде экономиканы бүттү Кыргызстан. Түшүнүп атасың, өнүкпөйсүң, экономикаң өнүкпөйсүң. Мына
кассовый аппарат мына көрдүңөр мынакей өлүгөйүн деп мойтсең эле бүттү. Тигиз тиягынан чыгат, бунус буягынан чыгат. Болду ошо өнүкпөйсүң. Ошонун баарын эле кимдер кылып атат? Бизнесмендер, базары барлар кылып атат. Мына эң биринчи очередь Аскар Салымбеков кылып атат. Ошол жактан башталып атат. Кассовый аппарат менен давай чыккыла. Анан алам идини чыкты. Биз өнүкпөйбүз. Мына бизнес окуулары бар. Ошол жерге барып бир 5 мүнөт суроо берип же катышып көрсөңөр, ошол жерде окутат. Ошол жерден айтат, мойтип окуп атканда мугалим айтат, биз өнүкпөйбүз деп. Мен айтканды мыяктан окубай эле айтып берип атам мен. Окубай эле айтып берип атам. Жөнөкөй элементарный бир араб келип туруп айтып атат, көлдөчү мисалы, деди 5 коюңду, ушу 5 коюңду бакканча деп атат. 5 коюңду бакканча жетелегенче мени жетелечи, ошол 5 коюңдун акчасын чыгарып берейин эсепте. Мени көлдүн аркы бетине жетөгүздү шекшип атат да, ошол жакта жетөгүз бир жакшы жери бар экен, шекшип атат. Ошол жака барайын десе, ошого баш жетпей атат. 5 койду мындай ыргытып туруп, алып кел акчаңды сана кеттик жетөгүзгө. 5 коюң баягы таштап алып деле басып кетсе болмок да. Ошого баш жетпей атпайбы, инвесторлор. Мына мен жашаган жеримде Байтик айылын тартам го, эмкиде. Карап тур, Байтик айылын тартам, эмкиде, Байтикте. Жеринен барып тартам. Карганбек Самаков билесиңер, элден үрүш жерин сатып алган. Агахан немеге фирмасында ошо берип алып, сатып алып басып кетти. Это уже өзүбүздүн инвестор Карганбек Самаков бул, это өзүбүздүн инвестор. Билесиңерби? Арпачиев. Мен эрешип кетип, мына Арпачиевди камалганы ошол жерге арпа эле себилип калды да, арпа эле себилип калды ошол жергечи. Кандай немелер турмак, кандай немелер турмак ошол жердечи. Өзүбүздүн ишибизде инвесторду качырдык. Мына жана шакал бар го, Бабанов деген. Элим мына кыйналып турат. Азыр чык десең Бабановду, чык Бабанов, чык десең чыкпайт. Чыкпайт. Анан баары бүткөндөн кийин момча элдердин баары жарадар, тиги бу өлүп атат, жарадар болот. Анан чыгып келип туруп акыры монтип туруп калганын билесиңерби, монтип катарга. Элим кыйналып атканда мен карап тура албадым деп. Элим кыйналып турганда мен карап тура албадым депчи. Хитра жопа. Анын хитра жопаны анан эмне өз жазасын алды, көрдүңөрбү анан? Кудай деле бар да буга жазасын берди, Кудай делечи. Мына 1 ай отурду президентский выборда, Садыровага акчаны чачты, талаада калды. Акчаны чачып талаада калды, еще плюс 100 миллион доллар, 100 миллион сом төлөп берди деди ГКМга, 100 миллион сом. Еще 1 ай камалып, анан дагы еще талаада калды. Еще мен экинчи саясатка аралашпайм деп мындай неме берди. Аларга это Садыровага ушундай немелерди берди да, кепилдигин. Бу шакалчы. Шакал экен да мо Бабановчы. Элим кыйналып турганда мен карап тура албадым деп мойтуп чыга калат да, бир күнүчү мойтупчу. Чык азыр кел, тиги кыйналып атат мына, кыйналып атат эле, кымбатчылык, Бабанов, чык, ой пикириңе жок. Турат мынтип тура берет да. Чыга калып баягы билесиңер да, бешинде Тилек Токтогазиевди кулакка тээп турасыз премьер болуп калдым деп. Мене шыпылдайт элечи. Ары барат Атамбаевка. Бас деп эле Атамбаевди салып берди мына. Ошо достор, мен ошо кийинки немеде жеринен барып, ошол жеримен кичимекенин да бир тартып деп айтып коюш керек. Ошол жердин баарын көрсөтүп, жана Карганбек Самаков канча гектарын трансформациялаган, канча гектарын трансформациялаган эмес, канчасын сатып алып, өзүбүздүн это инвестор Карганбек Самаков, өзүбүздүн инвестор мына качты. Мына Бабановду алалы, бензага 500 миллион, 500 миллион доллар салды. Жарым миллиард доллар көмүр эме, цемент завод. Ошону ушакка салбайсыңбы, мисалы да, ошончолук элиң кыйналып атса, мисалы, элиңе жумуш берип, мейли кичимекенин таласка салбайсыңбы ошону, таласка.
кичи мекениңе таласка салып, ошол жерде мисалы цемент завод неметип ошол жерден неге биз өзүбүзгө инвестор өзүбүзгө болбойбуз дагы, анан плюс туруп элге жамынып туруп экономиканы уротпайбызбы биз? Күйгөн жериң ушул болуп атпайбы? Булар деген элди пайдаланып атышпайбы? Пайдаланыпчы. Элди пайдаланып атышпайбы? Өздөрү бизнестерин чет өлкөгө алып чыгып кетип туруп, элдин атынан жамынып туруп, өзүбүздөн инвестор болгондон качып туруп, ушундай халаттын отношения иштерди кылып атышпайбы? Кантип анан күйбөйсүң? Анан элге пайдаланып турупчу, бийлик талашкандан башка эч нерсесин билбейт, бийлик талашкандан башка эч нерсесин билбейт. Только бийлик талашмай, только бийлик болду. Барып отурмай жеп ичип, анан дагы еще жеп ичип кетип калышса дагы жакшы да еще жеп ичип. Ошол жерде тойбой кайра мындай карусель болуп атышпайбы? Карусель камалса дагы ошого карабай, камалганына карабай кайра монтип тегеренип атышпайбы? Bir үйүң бар, bir машинаң бар, bir бизнесиң бар, болду да сен бактылуусуңдай, дебереңдин житин жыттап, сен жакшы деп кой, кууранып жат, тегеренбейчи. Абактан деле карусель болуп атпайбы, мисалчы. Ушундай карусель болуп атышпайбы булар? Бийлик талашыпчы, жеп ичип тоюп мындай кетип калдым, болду. Только элге эле кайра эле жамыныпчы. Бул акча деген билбейм мен. Колго тийип көрбөгөндөн кийин, акча тийип көрбөгөндөн кийин айта албайт экенсиң, анан бирок ошол өзүң дагы ошондой болуп калат экенсиң да. Мен ошон үчүн баягы саясаттан ошон үчүн баш тартып атам да. Бардың, бүттү, бийликке бардың, бийликтин сөзүн сен сүйлөйсүң. Болду. Кайсы бийлик менен болбо, бийликке бардың, болду, бийликтин сөзүн сүйлөйсүң. Элдин үнүн жеткире албайсың. Ошон үчүн булар деген биринчи оппозиция дейт дагы, кайра позиция болуп туруп, анан кайра эле мындай түшүп кете берет да, кайра эле мындай оппозиция, биздики ушундай да, саясатта билип атасыңарбы? Оппозиция мындай эле айланып тегерип жүрө бермейт. Оппозиция деген күчтүү мындай эмелерин, программаларын алып чыгып, сындарды айтып, ишин ишке ашырып, ошол боюнча жерде оппозицияда калышың керек да. Сеники деген оппозиция болуп туруп, эртең позиция болуп туруп, бийликке барып туруп, анан кайра ошо бийликтен түшүп туруп, кайра мындай эле тегеренип атпайсың, кайра мындай оппозиция болуп келипчи. Кайра ушинтип тегеренип жүрбөй. Бактыбек Калмаматовдун камалышы боюнча. Ал эми айтып атпайм, ал 1 жылдан бери өтө катуу сындап келди. Бирок сындаганы менен айтып атпаймбы? Кичине баягы кошуп койгон жерлери да бар, кичине боло берет ал. Бирок ал деген сындаганы менен ага первый вицени берип атса, ал жок, ал только баягы президент Садыр эмне ага өзүнүн ордун бошотуп бериш керекпи? Өзүңөр ойлосоңор, өзүнүн ордун бошотуп бериш керекпи? Анан эртең чыксын, ал пландаштырып атат да, ошентип турган барып туруп, это мындай да камабайт деп туруп эле баягы сүйлөй бериш, это халаттын отношения деп коет. От Бога. Халаттын отношения баягы. Мени камабайт деп эле сүйлөп анан кирди, азыр эмеге дайынданып атат да баягы. Бүгүн чыга калсам анан камамап десе анан президент боло калгам депчи. Ага. Ошо достор, айта берсем аз сөз көп. Мен дагы аябай чарчадым, неметтим. Жаңы жылдан кийин мынакей бүгүн болгон 4 январь, мен өзүм 1 январдан баштайын деп аткам митингди кичине тынчыраак болуп калды да. Мен кечирип койгула, тапырашам любой мен. Давайте ошо достор, эгерде мен айтып атпайм силерге мен эч жамандыгым жок, эч кимге бир жамандыгым жок. Ошону бир түшүнүп койгула. Элге дагы кимисине болот бир жамандыгым жок.